Бишкек абанын булганышы боюнча шаарлардын сап башына чыкты. Өкмөт өлкөнүн ийри шаарларын чулгаган ыш менен кантип күрөшөт? Учурда бардык мектептер 24 декабрга чейин аралыктан окууга өткөн. Карантин узартылышы мүмкүнбү? Бүтпөгөн Кара Суу базарынын талашына качан чекит коюлат? Күндөмү жыйынтыктын бул чыгарылышында мына ушул темаларга кенен токтолобуз. Кызматта мен Гүлзада Төрөбекова, саламатсыздарбы? Мамлекет таланттуу студенттердин чыгармачылык потенциалын ачууга жана дүйнө жүзү боюнча талап кылынган инновациялык продукттарды жаратууга өбөлгө түзүү аракетинде. Бул тууралуу 16 декабрда өлкө башчы Садыр Жапаров 2021-2022 окуу жылынын жыйынтыгы боюнча жогорку окуу жайлардын студенттерине президенттик стипендия тапшырып жатып айтты. Ал мамлекетибиздин негизги ресурсу интеллектуалдык көрөңгөсү бай, идеялары оргуштаган демилгелүү жаштар, студенттер экендигине өзгөчө токтолду. Мында мыкты делген 70 студент мактоо баракчасын жана 60 000 сом өлчөмүндө стипендия алышты. Ал арада апта ичинде Кыргызстанда адабият күнү да белгиленди. 12 декабрь. Бул күнү улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Жана муну менен катар аз жашаса да кыргыз адабиятына эбегейсиз эмгек жасаган акын Алкул Осмоновдун көз жумган күнү катары белгилүү. Мына ушул эки символикалуу датанын эске алуу менен 2011 жылы улуттук адабият күнү деп кабыл алынган. Бул жумада дагы бир тарыхый күн орун алды. Дүйнөлүк океандан эң алыс жайгашкан мамлекеттердин бири болгон Кыргыз Республикасы деңизге чыгууга мүмкүнчүлүк алды. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров кол коюлган макулдашуулар эки тараптуу мамиленин өнүгүшүнө түрткү гана болбой, өлкөгө кубаттуу экономикалык бурулуш жасоого жардам берерин белгилеген. Жаңы жыл майрамына 14 күн калды. Узаган аптанын аягында Борбор калаада жаңы жылдык балатынын отун жандыруу аземи өтүп, ал ыр шаң менен коштолду. Жума ичинде жүз берген ушул жана башка окуялардын тизмеги менен Жума хроникасынан тааныша аласыздар. 12 декабрь дүйшөмбү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Абу-Даби шаарында өткөн экономикалык кызматташуу боюнча жыйында Кыргыз-Араб экономикалык кызматташтыгы жаңы демге ээ болгонун билдирди. Жеңил шарт коюп, финансылык алдамчылыкка барган жарандардан, түрдүү кооперативдер менен уюмдардан сак болуңуздар. Мындай билдирүүнү укук коргоо органдары таратып жатат. Жалал Абад облусу боюнча акыркы 11 күн аралыгында 20 миллион киловатт-саат электр энергиясы ашыкча пайдаланылган. Бул өз кезегинде электр жабдууларынын иштен чыгуусуна алып келиши мүмкүн. Азык-түлүктөрдү туура эмес пайдалануудан жана маалыматтуулуктун аздыгынан Кыргызстанда бир топ ооруларды күчөткөн көйгөй жаралып келет. Бул көрүнүштү алдын алуу максатында көздөгөн программа 2020 жылы башталып изилдөө жүргүзүлгөн. 13 декабрь шейшембе. Баткенде үйлөрдү калыбына келтирүү иштери кечигип жатканына байланыштуу Министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан мамлекеттик комиссиянын айрым мүчөлөрүнө эскертүүлөр жана сөгүштөр берилди. Ош облусунун Кара Суу районунда 2 айылды бириктирген көпүрө салынып жатат. Өз көйгөйүн өзү чечкен жергиликтүүлөр учурда Озгур жана Төрөйкөн айылынын бириктирген көпүрө куруу иштерин башташкан. Октябрь айынын аягында кыргызстандыктарды депозитинин көлөмү 313,5 миллиард сомду түздү. Бул тууралуу Улуттук банктын сайтында маалымдалган. Аталган суммага депозиттин өзү жана банктык эсепте турган акчалар дагы кошулган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев ири шаарларда төтөнгө каршы күрөшүүгө багытталган натыйжалуу иш-чараларды иштеп чыгуу боюнча атайын жыйын өткөрдү. 14 декабрь шаршембе. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абадка келип, Бегабад чек ара өткөрмө пунктундагы курулуш иштерин жеринен көрдү. Имараттар менен таанышып, даярдыктар боюнча эскертмелерди берди. Тез арада бүткөрүүнү тапшырды. УКМК тарабынан башкы прокуратура менен биргеликте жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында Жалал Абад облусунун Каракөл шаарынын прокуратурасынын ага тергөөчүсү, адвокат жана жеке аудитор кармалды. Акыркы сутка ичинде курч респиратордук вирустук инфекциянын 9788 учуру, сасык тумоонун 21 учуру катталды. Мындай маалыматты мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти билдирди. Өлкө боюнча жалпы 93 мал союучу жайлар бар болсо, анын 8и гана ветеринардык санитардык нормаларга жооп берет. Учурда аталган жайларга текшерүүлөр жүргүзүлүп жатат. Анын 25-ине 1 ай мөөнөттө эскертүүлөр берилген. 15 декабрь бейшембе. УКМКнын Талас облусу боюнча башкармалыгынын Талас райондук бөлүмүнүн жаңы имараты ачылды. Жаңы имараттын ачылышына атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев, чек ара кызматынын жетекчиси Уланбек Шаршиев жана башкалар катышты.
Сентябрь айында болуп өткөн каргашалуу окуядан жабыркаган жарандардын 25 миллион сомго жакын насыясы жоюлду. 54 миллион сомго жакын насыя реструктуризацияланганын Улуттук банктан билдиришти. Кыргызстандагы бардык мектептер 15 декабрдан тарта 24 декабрга чейин онлайн окутууга өттү. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жутупбекова Жогорку кеңештин 15 декабрындагы жыйынында билдирди. Эпидемиологиялык абал өткөн жылга салыштырмалуу курч, ооруканаларга кайрылгандар кезек күткөндөр көп болууда. Мындан улам санэпид кызматынын корутундусун алайык, Ош шаарындагы бир катар мектептер карантинге жабылды. 16 декабрь жума. 16 декабрда президент Садыр Жапаров 2021-2022 окуу жылынын жыйынтыгы боюнча жогорку окуу жайларынын 70 студентине президенттик стипендия тапшырды. Кыргыз-казак мамлекеттик чек ара штаттык режимде иштеп жатат. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынан кабарлады. Анткени менен эки көзөмөл өткөрүү жайында бир топ сандагы автокөлүктөр топтолуп туруп калганын кабарлады. Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы ден соолукту чыңдоо борбору дүйнөдө жана өлкөдө жол кырсыктары канча адамдын өмүрүн алганын жарыялап, автоунаа айдоочуларды этият болууга чакырды. Такси кызматында эмгектенген жарандар лицензия алууга милдеттендирилет. Аталган мыйзам долбоорун ийин темилгелеп, маселе жогорку кеңештин тармактык комитетинде каралды. Бишкекте президент Садыр Жапаровдун катышуусунда футзал боюнча Мурас достук турнири болуп өттү. Иш-чарада мамлекеттик органдардын, парламенттин, сот, укук коргоо органдарынын, элчиликтердин, массалык маалымат каражаттарынын, бизнестин, маданияттын, спорттун, дин кызматкерлеринин жана башка тармактардан өкүлдөрү кирген 16 команда ат салышты. Мында спорттук федерациялар командасы жеңишке жетти. Жеңүүчүлөргө чемпиондун өтмө кубогу жана 400 000 сомдук сертификат тапшырылды. Экинчи орунду Жапаров башында турган президенттин командасы тайпасы ээлеп, байги катары 300 000 сомдук сертификатка ээ болгон. Жеңүүчүлөрдүн сыйлыктарын президент Садыр Жапаров тапшырып, турнир мындан ары да өткөрүлө тургандыгын эске салды. Бишкекте президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өтүп жаткан Мурас салттуу достук мелдеши бүгүн дагы уланып жатат. Белгилүү болгондой, кече жалпы 16 команда чейрек финалга өтүү үчүн тайпалык беттештерди өткөрүшкөн. Анын жыйынтыгында эң мыкты делген 8 команда тандалып алынган. Дал ушул командалар бүгүн плей-офф баскычындагы беттештерди өткөрүп жатышат. Белгилей кетсек, бүгүн финалдык оюн дагы өткөрүлүп, жеңүүчүлөр аныкталмакчы. Чейрек финалга чыгуу мүмкүнчүлүгүн президенттин командасы, элчилер, спорт жылдыздары, спорттук федерациялар, коопсуздук, ден соолук, ыйман жана достук командалар алышкан. Плей-офф баскычынын алгачкы оюнуна президенттин командасы менен элчилер тайпасы чыгып, 3-0 эсебинде президенттин командасы жеңишке жетти. Турнирде Мурас деп атыда жөн эмес. Бул баягы эмне бул биздин жаш балдарыбызды жакшынакай бир сергек жашоого чакырабыз. Ошол жерде дагы бир пайдаланып, биздин Федерация футбол Кыргызстанга да ыраазычылык билдиребиз. Ушу жоопту ушуна жоң деңгээлде турнирди өткөргөндө, анан буйруса финалда күтүп атабыз. Президент айткандай, күч атасын тааныбайт, күчтүүсү утсун. Оюндун жүрүшүндө спорт жылдыздары жана спорттук федерациялар беттешип, 2-0 эсеби менен спорттук федерациялар жеңишке жетишти. Ал эми коопсуздук менен ден соолук тайпаларынын беттеши 5-0 эсеби менен жыйынтыкталып, коопсуздук командасына ийгилик чылмайды. Ошондой эле ыйман жана достук командаларынын беттешинде достук командасы 5 упай менен ыйман тайпасын жеңип алды. Чындыгында командалар күчтүү командалар болгондуктан таймаштар аябай бир жагынан чыңалуу, экинчи жагынан кызыктуу өттү десек болот. Бирок кандай болгон күндө дагы эми уткандар бүгүнкү күнгө келишти. Кудай буйрса мына азырдагы оюндар болуп атат. Бардык командаларга ийгиликтерди каалайбыз. Плей-офф баскычында жеңишке жетишкен командалар жарым финалда күч сынашты. Жыйынтыгында чечүүчү финалга президенттин командасы менен спорттук федерациялар тайпасы суурулуп чыкты. Финалдык оюндун жүрүшүндө аталган эки команда беттешип, президенттин командасы 3 упай, спорттук федерациялар 4 упайга ээ болду.
Ошентип достук турниринде 1-орунду спорттук федерациялар, 2-орунду президенттин командасы, 3-орунду коопсуздук командасы ээледи. Жеңүүчүлөргө президенттин фондунан бөлүнгөн 1 миллион сом акча, кубок жана сертификаттар тапшырылды. Мындан сырткары мыкты бомбардир, мыкты дарбазачы, мыкты оюнчу аныкталып, алар да өз сыйлыктарын алышты. Oyun emeği оор болду. Командалардын бар даярдыктары абдан сонун экен. Көрүнүп турат, машыгып аткандары, анан башында кичине биринчи ойун утулуп калганбыз, ошондо көп киши ишенген эмес. Буюрса, насип этип оюндарды утуп финалга чыгып, финалдан да аябай жакшы оюн болду. 4-ч эсебинде ошо президент командасын утуп жеңишке жеттик. Бирок оюн мындай жеңил болгон жок да, өтө оор оюн болду да бизге. Президент Садыр Жапаров жалпы жеңүүчүлөрдү куттуктап, аталган мелдештин кийинки баскычында 20 жаштан 40 жашка чейинки жаштарда катыша ала турганын маалымдады. Мына молдолордон, жалаң жаштарынан келип кайрылып атышат. 40ка чейинкилерди дагы бизди да уюштуруп бергиле эмки турнирге деп. Ошондуктан мен балдарга тапшырма бердим. 20 жаштан 40 жашка чейинкилер дагы кийинки жаздын күнү май айындагы турнирге Кудай буйрса катышып калышат. Бул деген сөз ушул жаштардын футболго эмес, жалпы спортко кызыгуусу деп билем. Бул абдан жакшы жөрөлгө. Спорт ден соолуктун булагы дейт. Ден соолугу чың улут, ден соолугу чың өлкө болот. Белгилей кетсек, Мурас достук турнири өткөн жылы белгиленген кыргыз футболунун 100 жылдыгына арналып уюштурулган. Алгачкы турнирге 6 команда, экинчи турнирге 12 команда катышкан. Мелдештин максаты сергек жашоого үндөө болуп саналат. Гүлдана Момунова, Калы Сөмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Апта ичинде УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев иш сапары менен Баткен, Жалал Абад, Талас облустарына барды. Баткен облусуна болгон иш сапарында чек ара бөлүктөрүнөн кабар алып, аскерлердин шарты менен таанышып чыкты. Негизинен күч түзүмдөрүнүн кышка карата даярдыгы текшерилди. Аны менен катар эле чек арачылар үчүн курулуп жаткан 48 орунду көп кабаттуу имараттын курулушунан кабар алды. Мындан сырткары чек ара айылдарындагы калыбына келтирүү иштери менен да таанышып, жергиликтүү тургундар менен да жолугушту. УКМК төрагасынын андан аркы иш сапары Жалал Абад жана Талас облустарында улантылып, Бегават чек ара өткөрмө пунктундагы курулуш иштеринин жеринен көрдү. Имараттар менен таанышып, даярдыктар боюнча эскертмелерди берип, тез арада бүткөрүүнү тапшырды. Бегават чек ара посту унааларды жана жөө адамдарды өткөрүүгө ылайыкталып, күнүнө 8000ге жакын кишини тейлөөгө шартталган. Ушул жылдын аягына чейин ишке киргизүү пландалууда. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен облусундагы 2 күндүк иш сапарынын алкагында чек ара бөлүктөрүнөн кабар алып, аскерлердин абалы менен таанышып чыкты. УКМК төрагасы чек арачылар үчүн курулуп жаткан көп кабаттуу имараттын курулушунан кабар алды. Андан сырткары чек арадагы айылдарды калыбына келтирүү иштери менен таанышып, жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Чек ара кызматкерлерине ушуга чейин үй жайы боюнча, жашоо шарттары боюнча көп көңүл бурулбай келген. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтен түздөн-түз берген тапшырмасы негизинде мына ушул үйлөр курулуп атат азыркы күндө. Бул үйдүн жанына дагы бир үй салына турган болуп атат. Андан кийин дагы 3 үй бул жерге курула турган болуп атат. То есть ушул жердеги офицерлердин алардын үй бүлөлөрүнүн жашоо шарттарын толук бойдон жакшы шартка бурууга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Мунун бардыгы мамлекеттик бюджеттен салынып атат. Жолдош генерал лейтенант мамлекетче давал туруктуу генерал-майор Шаршеев. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абадтагы Бегават чек ара өткөрмө пунктунан дагы кабар алды. УКМК төрагасы курулуш иштери менен таанышып, жыл аягына чейин толук бүткөрүүнү тапшырды. Жалал Абад эң чоң бороточу жер болуп Өзбекстангачы. Наймак, достук, маданият, булардын бардыгы кичинек району бул областуу. Бул жер эң чоң. Ошон үчүн мына машиналар өткөндүгүн, машиналар кандай өтөт, кантип өтөт ушул машиналар, булардын өткөн процесстери кандай болот, ошонун баарын кыскача. Буквально жаңы жылдан ачып ишке жакшы болот да. Сиз даярсыңар жаңы жылдан чыкканга? Меники уже личный состав даяр.
Балдарды обучение өткүздүңөрбү? Өттү полный. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек ара толук аныкталып бүткөндөн кийин эки өлкөнүн ортосундагы бир нече өткөрмө постторду ишке киргизүү макулдашылган. Анын негизинде Жалал Абад жана Ош облусунан 9 чек ара өткөрмө посту ачылуусу күтүлүүдө. Жалал Абад облусу боюнча негизинен 6 пост ачыла турган болду. Алардан экөө азыр иштеп атат. Маданият менен Баймак. Ал эми кошумча мына Беговат пост ачылат. Бул жерден машина менен да өтө турган болот, жеңил машина менен. Жана жөө адамдар да өтө турган болот. Андан сырткары Сейдукум ачылат. Ал жерде жөө адамдар өтө турган болот. Андан сырткары Нанай, Аксы районунун Нанай постун ачабыз. Ошентип Жалал Абад облусунан 6 пост иштей турган болуп атат. Анда Ош облусунан кошумча дагы Араван районунан Карабаш өткөрүү пункт ачылат. Ал жөө адамдар үчүн. Кара Суу районуна ачылат жана мына ушул Беговаттын тушунда ынтымак посту. Ушул жерден Жалал Абадтан өткөн адамдар жеңил машинеси менен Ошко туура өтүп кете, Канабат аркылуу өтүп кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ушул постторду ачууну азыр мына пландап атабыз. Буюрса ушул жаңы жылга чейин үлгүрүп калабыз деген ойдобуз. Негизинен биз тараптан баардыгы даяр болуп калды. Эми өзбек тараптары баарын даярдап бүтсө, ачабыз деген ойдобуз. Беговат чек ара өткөрмө пункту жөө адамдарды жана унааларды өткөрүүгө ылайыкталууда. Кирип чыккандарды каттоо үчүн жалпы 6 терезе орнотулуп, күнүнө 8000ге жакын кишини тейлөө мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. УКМК төрагасы даярдалып жаткан имараттарды көрүп, курулушка байланыштуу бир канча эскертмелерди берди. Курулуш негизи 100% эле бүттү. Айтылган сметадан көрсөтүлгөн, бизге берилген, ошо контрактта көрсөтүлгөн иштердин баары эле бүттү. Ошо биздин улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Канчыбек Кыдырашевич бир-эки ушул претензиялар айтты. Аларды Кудай буйруса бир 3 күн жумуш күнүн ичинде бүтүрөбүз. Беговат чек ара өткөрмө пункту Жалал Абад облусун Өзбекстандын Андижан облусу менен бириктирет. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда жалпысынан 15 чек ара өткөрмө бекеттери бар. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин иш сапары Талас облусуна уланып, атайын кызматтын райондук бөлүмүнүн жаңы имаратынын ачылышына катышты. Жаңы имаратта кызматкерлер үчүн керектүү шарттар түзүлүп, заманбап жабдуулар менен камсыздалган. УКМК төрагасы кызматкерлерди куттуктап, өлкө боюнча атайын кызматтын материалдык техникалык базасы жаңыланып жатканын айтып, кызматкерлерге кызматтык милдеттерди так аткарууну эскертти. Аклай Карабаева, Аскар Маматсаков, Регион. Бишкек шаары абанын булганышы боюнча дүйнөлүк рейтингде тизменин алдыңкы катарына кирди. Дүйнө боюнча абанын сапатын көзөмөлдөгөн тиркеменин маалыматына караганда, Бишкекте абанын индекси 344-тү көрсөтүп турат. Бул көрсөткүч нормадан 4 эсе жогору. Экологдордун айтымында абанын булганышына жеп, жаңы конуштарда, мончолордо желим нерселери менен сапатсыз көмүрдүн жагылышы. Унааларга коюлган сапаты начар күйүүчү майлар чоң таасир тийгизип жатканы айтылат. Мындан улам аталган көйгөйдү чечүү максатында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги тарабынан бир нече ири долбоорлор даярдалып жатканы айтылды. Мындан тышкары кала мэриясы тарабынан да шаардагы жана райондогу конуштарга пландык рейд уюштурулуп, мончолорго жагылып жаткан заттар адистер тарабынан текшерилип, жергиликтүү элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Ооба, бул борбор калабыздын учурдагы көрүнүшү түтүн жана ышка буланган. Тилекке каршы Бишкек шаары дүйнөдөгү эң булганыч тейилген 3 шаардын катарына кирген. Бүгүнкү күндө абанын мындай булганычы жалпы кала тургундарын тынчсыздандырбай койбойт. Анткени кир аба ден соолукка зыян болуп, бир канча коркунучтуу илдеттердин келип чыгуусуна себеп болот. Мындан улам түтүндөн жана ыштан арылуу үчүн бүгүнкү күндө кандай иш-аракеттер жүрүп жатат деген суроо жаралат.
Дүйнө боюнча абанын сапатын көзөмөлдөгөн World Equality тиркемесинин маалыматы боюнча Бишкекте абанын индекси 344-тү көрсөтүп турат. Бул көрсөткүч нормадан 4 эсе жогору. Экологтордун айтымында Бишкек шаарынын абасынын булганышына жеп, жаңы конуштарда, мончолордо желим нерселер менен сапатсыз көмүрдүн жагылышы, унааларга коюлган сапаты начар күйүүчү майлар чоң таасир тийгизип жатат. Сапаты төмөн күйүүчү майларды колдонобуз. Автоунаалар дизель майын менен жүрөт, катализаторлору жок автоунаалардын, эски унаалар, анын баары уул заттарды бөлүп чыгарат. Мындан тышкары деген баягы элдер таштан да жагылып кетет. Ишканалардын цемент заводу бар экен биздин шаардын четинде, 5 завод. Ошонун бирөөсүнүн эле фильтри бар экен. Калган баары фильтр жок эле ызылдатып, алардагы түтүнү көп. Мына ушунун баары эле анан кийин чогулуп кошул ташыл болуп эле анан кийин эле жатып калабыз кышында. Кышында жайында деле ушул абанын булганычта турабыз. Ушу сезесизби өзүңүз? Акыркы жылдары абанын булганычы боюнча маселе күн тартибинен түшпөй келет. Жакында эле жогорку кеңештин жыйынында эл өкүлдөрү тарабынан дал ушул маселе көтөрүлүп, борбор калабыз Бишкек эмес Ишкек болуп калды деген пикирлер да айтылып жатат. Мындан улам жогорку кеңештин депутаттары да мына ушул көйгөйдү чечүү боюнча ыкчам чараларды көрүүнү сунушташууда. Бишкек бизди акырындан өлтүрүп атат, урматтуу туугандар. Биздин сүйүктүү Бишкегибиз бизди акырындан өлтүрүп атат. Өнөкөй жарандан баштап президентке чейин, министрлерге чейин, депутаттарга чейин акырындан өлүп атабыз. Ушул жерде отургандардын баары үй бүлө бала акырабыз менен. Бишкектеги смогтун 3 негизги себептери бар. Биринчи себептери бул жайкы убактагы Бишкектеги смог, экинчиси кышкы убактагы смог. Кышкы убактагы смогду ошол эле транспорт калат, көбөйөт, жайында ар кайсыга кетебиз. Экинчиси ТЭЦтен чыккан түтүн, ал айтып атпайбы, бийик, ал учуп жок. Ал багыттан өзгөрткөндө Бишкектин үстү менен өтөт. Ал эми бул көйгөйдү чечүү максатында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги тарабынан учурда бир нече ири долбоорлор даярдалып жаткан айтылды. Маселен, борбор калаадагы көп кабаттуу үйлөргө нанотехнологияларды киргизүү жана жашыл аймактарды түзүү боюнча иш-аракеттер көрүлүп, абанын булганышын азайтуу үчүн бир нече план иштелип чыгууда. Биздин министрлик тарабынан азыр долбоорлор демилгеленип атат. Бул жашыл маршрут деген долбоор. Бул жерде Бишкектин борбордук бөлүгүндө жалаң электромобиль жүргүзүү деген долбоор. Но пилоттук долбоор катары азырынча ушу Бишкектин борборунда жүргөн бир маршруттук линияны мэрия менен чогуу сүйлөшүүлөр болуп атат. Ушуну алып бул линияга жалаң микроавтобустарды кое берүү. Мына азыр жана көмүр боюнча айтпадыкпы? Энергия эффективдүүлүгү бир 40-50%ке чейин жогору азыркы колдонулуп аткан. Мына Бишкек теплоэнерганын бул отказандарын ошондой отказандарды алып келип берүү, ошондой эле жанагындай көп кабаттуу үйлөргө нано присадка деп коет. Ушундай нано присадкалар менен бул дагы жылуулук берүү деңгээлин 50%га чейин, 40-50%га чейин көтөрөт. Буга чейин ЮНИСЕФ тарабынан Бишкектеги аялдар менен балдардын ден соолугу менен социалдык жашоосуна булганыч абанын тийгизген таасири аттуу изилдөө чыккан. Анда 2021 жылдын 1-июлунан 2022 жылдын 30-июнуна чейин Бишкекте 112 өлүмгө себеп болуп, шаардыктар 2 миллиард сом материалдык чыгым тарткан деген тыянак чыгарган. Деген менен Саламаттык сактоо министрлиги ЮНИСЕФтин бул тыянагын четке кагып, мындай фактылар далилденбегенин билдирди. Көйгөйдү ооруткан маселе ушул көк түтүндүн айынан адамдагы баягы өтүп кетиши мүмкүнбү, же болбосо ошол илдетти көтөрүп жүргөн адамда ооруп калабы дегенчи. Бул туура эмес маалымат. Себеп дегенде жанагы берилген данныйлар ЮНИСЕФтин баягы окумуштуулары ушу Бишкек шаарына келип, өзлөрүнүн канча жылдык, 1 жыл, 2 жыл иштешиптир. Анан кийин ушуну алып анан өздөрүнүн Вашингтондон дейби, Америкадан дейби, каяктара ушул чет өлкөдөн ошолордун өздөрүнүн бир расчеттору менен чыгарып, анан кийин ошонун жанагы населениясына көбөйтүп, анан биздин жанагы датчиктер Кыргыз гидромет берген баягы бизде аба канчалык деңгээлде кирдеп атат деген, булганып атат деген неме менен бир мындай математикалык эсеп түрүндө чыгарышып, анан ушул зыянга алып келди, ушул деген маалыматты берген. Бүгүнкү күндө биздин Саламаттык сактоо министрлигине апарып решение беришкен. Себеп дегенде ал эч кандай такталбаган баягы маалымат.
Мындан улам шаардагы экологиялык абалды турукташтыруу максатында шаардык көрктөндүрүү көзөмөл инспекциясы, Ленин райондук муниципалдык администрациясы, экология министрлиги жана Борбордук мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык кызматы менен биргеликте мончолорду, сауналарды жана жеке менчик үйлөрдө тыюу салынган буюмдарды өрттөө учуруна текшерүү жүргүзүштү. Азыркы убакта Ленинский акимат жана Бишкек шаарынын көрктөндүрүүнү контролдоо боюнча муниципалдык инспекциясы тарабынан банялар, сауналар текшерилип жатат. Анткени азыркы учурда жанакы тыюу салынган нерселерди, анын ичине резина, синтетика, жанакы швейные отходы деп коебуз, ошолорду жагуу фактыларын устанавливать этиш үчүн. Түзүлгөн комиссиялык топ Ак Ордо жана Ак Өргө конуштарындагы мончолорду текшеришти. Алгач 5 мончо текшерүүгө алынып, анда тыюу салынган заттар менен күйүү фактылары аныкталган жок. Баары көмүр жана отун пайдаланып жатышканы аныкталды. Мындай көрүнүш текшерүүнүн үзгүлтүксүз жүрүп жаткандыгы менен түшүндүрүлүүдө. Анткени менен көмүрдүн да зыянкечтиги эске алынып, жергиликтүүлөр газ же электр энергиясын пайдаланууга өтүүсү белгиленип жатат. Буга себеп катары жарандардын ден соолугу да эске алынууда. Абаны булганчы биринчиден ошо көмүр жаккандан, ошо резина жаккандан ошо чыгып атат. Ошолордун адамга тийген таасири аябай эле чоң да. Аба булганып, оорулар көп болуп калышы мүмкүн, болушу мүмкүн. Ошолорду биз ошо рейдте ошолор токтосо экен деп атабыз. Газга өтүсө, могу от жаккандар бардыгы аба тазаралат деп биз ошо Ошондой эле муниципалдык инспекция Борбор шаарды көрктөндүрүү эрежелерин бузуунун бардык катталган фактылар боюнча жеринде бузуулар жөнүндө кодекстин 115-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык жаза колдонуу жөнүндө протоколдор түзүлөрүн эскертет. Кыргыз Республикасына жеке жактарга 7500, юридикалык жактарга 23000, тартип бузгандар күнөөсүн мойнуна алган, мойнуна албаганына карабастан төлөөгө милдеттүү. Таштандыларды жаккан фактыларды жойдуруш керек. Анткени биздин кээ бир граждандар ошондойлор менен жагып аткандары фактылары аныкталган. Ошон үчүн биз кичине болсо дагы абаны тазалоо боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Буга чейин абанын бузулушуна алып келген көмүрдүн сапатын аныктоо жана унаадагы катализаторду текшерүү боюнча да рейдтер жүргүзүлгөн. Адистер мындай рейдтер алдыда дагы уланаарын билдиришти. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Өлкөдө акыркы жумада курч респиратордук вирустук инфекцияга кабылгандардын саны кескин өстү. Билдирмеге ылайык 5 декабрдан 11 декабрга чейин республика боюнча 14078 адам курч респиратордук вирустук инфекция жана сасык тумоо жуктурган. Адистер муну аба ырайынын сууктап кетиши менен байланыштырууда. Илдетке кабылгандардын басымдуу бөлүгү 14 жашка чейинки балдарды түзүүдө. Мындан улам билим берүү жана илим министрлиги Кыргызстандагы бардык мектептерде, анын ичинде жеке менчик билим берүү мекемелеринде 15 декабрдан 24 декабрга чейин аралыктан окууга өткөрдү. Ата-энесиз балдар үчүн интернат тигиндеги мектептер кадимки шартта окуп жатышат. Эгерде саламаттыкты сактоо министрлигинен карантинди узартуу боюнча буйругу чыкса, анда ал узартылышы мүмкүндүгү да маалымдалды. Бирок окуу планы толугу менен аткарылат. Өтүп бара жаткан бул жумада өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал күч алганы кабарланып, тийиштүү кызматтар тарабынан кескин чаралар көрүлө баштады. Анда көпчүлүк жарандар тумоолуп, ооруканага кайрылгандардын саны өскөн. Кыргызстанда акыркы бир жума ичинде респиратордук курч инфекцияга кабылган жана сасык тумоону жугузган жарандардын саны 1,5-2 эсеге көбөйдү. Акыркы бир жыл ичинде аталган вирустук инфекцияга кабылгандардын саны 15 миңге чукулдаса, сасык тумоо менен 153 учуру катталган. Оорунун күчөшүнөн улам азыркы тапта Кыргызстанда 10 миңден ашуун орундук даярдалганы кабарланууда. Кыргызстан боюнча оорудан улам бардык мектептер онлайн режимге өттү. Бул тууралуу 15 декабрда өткөн жогорку кеңештин жыйынында билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова билдирди. Ал эми буга чейин 1710 бала бакчанын 168 карантинге жабылганы маалымдалган эле. Мына азыр менин колумда саламаттык сактоо министрлигинен бизге кат келди. Ошол жанагы жугуштуу оорулардын жогорку деңгээли келиптир.
24 декабрга чейин бүт мектептерде, бүт республика боюнча онлайн форматка которуп атабыз. Мына анан мүмкүнчүлүк болсо сизге да көрсөтүп коеюн. Себептүү жабылган мектептер 24 декабрга чейин онлайн режимине өтүүдө. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жыйынында билим берүү жана илим министринин орун басары Токтобүбү Ашымбаева билдирди. Анда айтылгандай белгиленген нускамага ылайык окуучулардын сабакка келбей калган саны 20%дан өтүп баштаганда мектептер карантинге жабылган. Билим берүү министрлиги азыр мектептерди жапсыздар, канча күнгө жабылды, кандай пландар болот? Бұл жерде мамлекеттик сана билим станциялар берген мезгилге жауап атат, бир жумадан 10 күнгө чейинки аралыкта. Так датасы белгисиз, Мисалы үчүн Таласта 14, Талас областы боюнча 14-нөн 24-нө чейин деп берип атат, ал эми Чүй областынан 15-нен 24-нө чейин деп берип атат. Ал эми буга чейин Ош калаасында да мектептерде окуучулардын сабакка катышуусу төмөндөгөнү кабарланган болчу. Мындан улам шаарда 10 мектеп карантинге жабылганы айтылган эле. Мурунку пятница күнү алганда бизде бир 600 мен 800 ортосунда окуучулар оору болчу. Анан кече понедельник күнү 4000 окуучуга жетип калды. Вторник күнү 4900 болду, кече 5300 болду. Ошон санэпстанция өзү мектептерге карап чыкканда, эми бизде общий берилет да, айрым мектептерде 20%-тен ашып кеттир. Ошон үчүн бизде 10 мектеп жабылды азыр. Эпидемиологиялык абал өткөн жылга салыштырмалуу курч ооруканага кайрылгандар, кезек күткөндөр көп. Мындан улам санэпид кызматынын корутундусуна ылайык бир катар талаптар коюлууда. Тез желдетип туруу, таза абага чыгып, тезирээк аны менен дем алуу, бет кап колдонуу режимин кайра колдонуу. Анан кийин эң негизгиси ошол жеке гигиенаны, колду тез жуу, аралыкты сактоо. Анан кийин ар бир мекемеде ошо дезинфекция режимин кармоо деген ошон иш-чараларды бардыгын жазып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Эскертсек, Кыргызстанда өтүп бара жаткан жумада сасык тумоо жана курч респиратордук вирустук инфекция менен ооругандардын саны 1,5 эсе көбөйгөн. Оорунун күчөшүнөн улам ооруканаларда жалпы 10.033 орундук даярдалган. Ал эми Кыргызстан боюнча бардык мектептер жана 168 бала бакча карантинге жабылды. Жалпысынан өлкө боюнча 2357 жалпы билим берүү мекемеси бар. Нурзада Сыдыкова, Калыс Бактыбеков, регион Бишкек. Кара суу базарынын айланасындагы чыр дагы деле токтой элек. Көпчүлүгү жеке менчиктеги базар ээлери менен келишим түзгөн соодагерлердин ортосунда болууда. Бул жумада Ош шаарында ондогон жарандар журналисттерге маалымат жыйын берип, президент Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылышты. Буга чейин алар кара суудагы Кенже базарынан да соода жайларды сатып алып, көп өтпөй контейнерлери сүрдүрүлүп, өздөрү сыртта калганын айтышууда. Дээрлик 2 бөлмөлүү батирдин баасына бааланган соода жайларынан айрылган тургундар базар ээсин жоопкерчиликке тартып берүүнү талап кылып турушат. Ал арада дал ушул ырынан чыры көп Кыргызстандагы эң ириделген кара суу базарында өрт коопсуздук эрежелери сакталбаганын адистер айтып чыгышты. Аталган жайда баш аламан жайгашкан соода күркөлөрү, контейнерлер ээлеген аймагынан мыйзамсыз жолго чыгып кеткен. Кокус күтүүсүз өрт же башка чукул кырдаалдар катталса, өрттү өчүрүүчү уна өз учурунда кире албай, кырсыктарды жоюу иши кечиңдейт. Асель Сыдыкова кара суу базарынын абалы менен таанышып келди. Калып калды. Акча бере албаган жетим жесирлер, олунда жок бейбе бечаралардыкин апчыгы ыргытып ийди бардыгын. Мар темириңерди алып кеткиле деп. Кайта биздин местабыздын ордуна өзү жаңы контейнер алып келип койду. Чогулгандар 8 жылдан ашык убакыттан бери жеке менчик базардын ээси Кенжекан Жээнбекова менен соттошуп, жыйынтык болбой жатканынан наразычылык билдиришүүдө. Буга чейин алар кара суудагы Кенже базарынан соода жайларды сатып алып, көп өтпөй контейнерлери сүрдүрүлүп, өздөрү сыртта калган. Бүгүнкү күндө 30 000 долларга чейин акча берип, аягында эч нерсеси жок калгандар ондоп саналат. 30 000 долларды мен үйүмө залогко коюп кредит алган болчумун. Мен алгандан кийин 2-3 айдан кийин уведомление келди. Контейнериңерди алып чыгып кеткиле деген. Анан үстүнө акча сураган экен. Мен өзүм кредит алган үчүн үстүнө акча кошуп бере алган жокмун.
Мен контейнерим талада қалды. 30 000 долларлық контейнерим $1000 да жараған жоқ. 3 баланың денесімен. Ошондон бери мен 30 000 долларды воздух эле төлөп кутулдум да өкмөткө. Ушул кара суда тиргелик кылайлы деп алыскы Алматадан келип өзүбүздүн жерибизде иштейли, патенттер ушу өзүбүздүн Кыргызстанга калсын, налогдор өзүбүздүн Кыргызстанга калсын деген жакшы ниетте ушу сауда сатык кылайлы деп мест алып иштеп баштадык, сатып алдык. 2007 жылы сатып алсак, 2011 жылы кайра келип, кайрадан акча бересиңер, кайрадан сатып аласыңар. Бул жерде ар 5 жылда акча бериш керек экен. Себеби ол жер Жээнбекова Кенженики экен. Биз ошол жерде 88 ишкер макул болбой соттошуп баштадык. Арыздангандар Кенжекан Жээнбекованын 7,5 сотук жери болсо, аны 17 сотук кылып жасалма документ менен ижарачылардан мыйзамсыз акча жеп жүргөнүн ачыкташты. Мындай өз билемдикти токтотуп берсин деген тургундар өлкө башчы Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылышты. Кенженин атасынан калган жер эмес экен, ол өкмөттүн жери экен. Ана мынандай документтери чыгып калбады байлана, мынандай формальный мынандай жалган документтери. Ушул эми ушу документтерди мына Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев айланайын ушу көрсө экен биздин ушуларыбызды жеткизсеңер жакшы болот эле айланайын. Бир гана үмүтүбүз ушу Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев калды. Biz o bär narızdanı püttük aynana. Кара суу базарынын айланасындагы ызы-чуу көп жылдан бери токтобой келет. Көпчүлүгү жеке менчиктеги базар ээлери менен келишим түзгөн соодагерлердин ортосунда чыгат. Мындан улам эл тарабынан жеке менчикте турган базарларды мамлекетке өткөрүү боюнча кайрылуулар болууда. Патентти мамлекетке төлөйбүз, бирок ал деле ошо жакшы төлөбөйт, көп төлөбөйт да биздин билишибиздечи. Мамлекетке өтсө ошо жакшы контроль болуп, мамлекетке жакшы пайдасы тиймек деп ойлойбуз. Ижара дагы кымбатпы дейм? Ижара өтө эле кымбат, айласып турабыз. Биз эми башында арзан болгон, мурда арзан болгон, эми азыр айына $700 төлөйбүз. Буну эми араңдан эле да. Кара суудагы жеке менчиктелген базарлар мурда мамлекетке тиешелүү болгон. Ушул тапта менчиктештирилип кеткен жерлерди мамлекетке кайтарып алуу иштери уланууда. Иш сотто каралып жатканы кошумчаланат. Бизге кайрылгандан бери мына биз аларды уже сотко берип койгонбуз биз. Мына шаар сот, облус сот азыр ошонун жыйынтыктарын күтүп атабыз. Булар скорее всего азыр Верховный сотко беришет. Ошо Кудай кааласа мамлекетке кайтат деп үмүттөнүбүз биз да. Кара суу базарында өрт коопсуздук эрежелери толук сакталган эмес. Кыргызстандагы эң ириделген базарда башаламан жайгашкан соода күркөлөр, контейнерлер өрт өчүрүүчү атайын унаанын базардын ичине кирип чыгуусуна жолтоо болуп келет. Бул тууралуу өрттү көзөмөлдөө кызматынын инспектору маалымдайт. Мындан улам аталган кызмат жеринде текшерүү иштерин күн сайын улантууда. Ушул күнгө чейин өрт коопсуздугун сактабаган ишкерлерге салынган айыппулдун саны 100 000ден ашкан. Претензиялар берилген, алардын аткарылышы боюнча контролдук текшерүүлөр жүргүзүп, булар боюнча Кыргыз соода биримдиги базары, ИП Адилы Бабур, ошол Тураталы базары, андан тышкары дагы бул жерде көптөгөн базарлардын ээлеринен өрт коопсуздугун сактабагандыгы үчүн, өрт коопсуздугу берген иш-чараларды аткарбагандыгы үчүн 143-434 берилердин негизинде штрафтар салынып өкмөткө төлөндү. Буга чейин атайын машыгуу учурунда өрттүк унаа Кара суу базарына кире албай койгон. Анткени соодагерлер ээлеген жеринен мыйзамсыз жолго чыгып алышкан. Кокус күтүүсүз өрт же башка чукул кырдаалдар катталса, өрт өчүрүүчү унаа өз учурунда кире албай, кырсыктарды жоюу иши кечеңдейт. Мындан бир нече күн мурун эле Кара суу базарында электр зымдарынын кыска туташуусунан улам контейнерде өрт чыккан болчу. Учурда материалдык чыгымдар такталууда. Жабык учетта доступ жок экен барлыгына. Кече учение кылды. Не то, что там барыш там кире албай койду да башынан. Ошо частный соодагерлер контейнерлерди коюп, жолду жаап алышкан. Ошонун негизинде биз арыз менен кайрылганбыз. Ошо жолдорду ачып бергиле. Эгерде эртең өрт коопсуздугу болсо, биринчи адам казалыкка тиет, экинчиден буюмдар күйүп кетет, материальный ущерб болот. Айлык бөттөргө, ошол базардын дирекциясына биз сурушторма баракчыларын беребиз. Бардыгы өрт коопсуздук талаптарына жооп бере турган нормада соодалар жүрүлсүн деп. Бирок
бирок ошол талаптарды аткарбастан, нормаларды аткарбастан бүгүнкү күндө жолго тоскоолдуктар жаралып келет. Жыл башынан бери Кара Суу базарында 77 өрт кырсыгы орун алса, анын 99% турак үйлөрдөн чыккан. Өткөн жылга салыштырганда аймакта өрт кырсыгы 43 учурга аз катталганы айтылды. Түшүндүрүү иштери боюнча бүт мекеме уюмдарда, базарларда, соода түйүндөрдө бүт түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Бүгүнкү күндө 5200дөн ашык жерде 25 000 адамды камтыган түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Андан тышкары биз жыл башынан баштап 12 жолу өрттүк тактикалык машыгуу өткөрдүк. Эртең 20-сында дагы бир Кара Суу районунда бир чоң бардык күч каражаттарды тартуу менен чоң масштабта бир машыгууну пландаштырып турабыз, өткөрөбүз. Ал эми Ош облусунда 11 айдын жыйынтыгында 286 өрт кырсыгы катталган. Материалдык чыгым 39 миллион сомго жеткен. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Кара Суу району. Программаны жыйынтыктайбыз. Жума ичинде орун алган негизги жаңылыктар Регион телеканалынын социалдык тармактардагы баракчаларына да жайгаштырылды. Күндөмөй жыйынтыктын акыркы кабарлары мына ушуларды түздү. Кайрадан бир аптадан соң көрүшкөнчө аман туруңуздар.